өрт коркунуч мезгили келиши менен баардык үйлөрдү, баардык Ленин районунун аймагын кыдырып, территориясына элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Кышкы убакта ушу үйлөрдө көп өрт кырсыгы катталат да. Сиздерде отту кандай Мешкеле жагабыз. Меш жагасыздар, морду Обогреватель сайбайбыз, аны бойлоп коебуз. ошол жерлерин караңыздар. Ушундай мындай баракчаларыбыз бар эле, ушуну окуп балдарыбызга түшүнүп сыра коопсуздук эрежелерин салып коюу максатта жүрдүм эле. Биякта обогреватель жаксаңар, жылыткычтарды сайсаңар, колго жаза алган эмес, аны кичинекей баланын жанына койбой же колдун үстүнө койбой, ал болбосо аны жанагы бузулуп калган розеткаларга, удлинителерге сайбай ошол жагын жакшылап алып, үйдөн отуруп могу эрежелерди окуп, эсестикке салып коюңуздар. Көп өрт кырсыгынын көбүнчөсү ошол от жаккандан анан жанагы электричествого байланыштуу. Жанагындай бузулуп калган розеткаларды, удлинителерди элдеген эрежелерди баарыбыз да билебиз, электричествого окуп, эсептеле салып коебуз. Кыш келери менен үйлөрдө, турак жайларда көбүнчө өрт кырсыгы көп катталат да. Ал жанагы отту жагууда жылыткычтарды колдонуу ошол эсептеткен деп чыгат да. Өрт коркунучтуу мезгилинин келиши менен Ленин районунун аймагын толугу менен кыдырып, элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Турак жайларга, соода садык түйүндөрүнө, ушу бардык жерлерди кыдырып, иш чаранын негизинде өрттүн алдын алуу максатында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, кышкы убакта отту кандай жагыш керек, жылыткычтарды кандай колдонуш керек, ошол тууралуу айтып берип иш жүргүзүп жатабыз.